Сразу эле неменики ким эле Зымыраттын акчаларын баарын берип коеюн. Зымырат көрдүңүздөрбү? 2 неделянын ичинде алган акчасы да. Так, Кошбаев, Назарбек, апасын да жаздырды да. 2000 рубль, 1000 рубль. Зымырат өзү 2 жапты, 5000 рубль. Абдынасыр уулу 1000 рубль. Ада лидерский чыкты да. Лидерский балдарым да чыкты, өзүм да чыкты, балдарымдан кайрат. Ошондо канча калды дейт. 10 миңден ашып калды го. 10.980. Имон да кошуп койсоң. Азыр бул жерде канча алдым? 2440, 3660. 15.000 сом. 2 неделяда. Sen bunların bazı metoller mesela okşuyla gelin şimdi var. Maydalar benim yok. Bu Zalatoya Troyka'nın результаты да? Баардыгы өзүмө келет да ошонун результаты. Мен киргенде эле Золотая Тройка жазылам деп айтып, сразу Золотая кылбадым, артыман адам чакырбай жүрүп. Золотая Тройка кылып туруп анан келгем да. Зато эки Алга шулук. Болгон реальный десе да. Эч бир өзүнүн реальный болгон иш. Бир гана жолу сатып алды өзү. И жазып атат, азыр артынан бүт ушу продукцияга керек дегендердин баарына. Бул азыр даже маркетингди бизнеске чакырбай эле продукцияны ичип ушул жашап атат да. Только продукция менен. А маркетинг менен сама собой өзү иштеп кете берет да. 7, 8, 9, 10, 10.500, 10.980 сом. Аябай баарын кошуп жазайын. Золотая Тройканын результаты. Мен 20 миң ошто жүрдүм, апам больницага алып жатты. Ошол анын рахматын алып атканча эле өзүмө моңдай акча чыкты да. Мен анын көңүлүн алып келдим да. Атайын шиктен келди. Өзүнүн жумушун бүтүрүп келди. Биз менен командировка иштейм деп барса, биз Аксыда чогуу жатат элек. Бул кыздын ушунчалык бир эгер Майрам экөөбүз ошондой немени уккан болгонбуз, ошол жерде эле тургула, менин апам ушинтип кетти деп баарын уйкудан койдум, баардыгын беспокоить этмекпиз да. Түнү менен ушу бирөөлөр менен сүйлөшүп аттым. Мен ойлодум, үйдө балдар менен, үйдө дагы хозяйствосы аябай көп экен, эчки сайт экен. Анан ошондойлорду бияка байлап атат окшойт деп биз чарчап барып уктап калыппыз. Бирок бир сүйлөшүп аткан 1 эшке чыгып кеткен уккам да, ушу түнкү саат 2де бул кызга звонок келип, апаңыз жыгылып, катуу жыгылып 250 давление менен ушунда немеде жүрөбүз деген немени угуп, түнү менен бизди беспокоить этпей иште сүйлөшүп жүрүптүр да. Эртең менен туруп эме биз азыр немеге барабыз, офиска барып бүгүн баштайбыз немени деп атсак, мен ушинтип апам неметип, анда дагы айтпайт, өзү сүйлөшүп атып, мен азыр чыгып атам, кайга чыгып атасың десем, ушундай болупту, Нурайым жанына деп айтса, мен вообще таң калдым да. Биз ошол жерде кыйкырып элдин баарын тургузуп тургула эле деп ыйлап алмакпыз, же неме экөөбүз болгондо чана ушунчалык көтөрүмдүү, ушунчалык сабырдуу, баардык нерсени баягы реалдуу көз менен карап, жашоону ушунчалык түз караганбыз экен. Ошондой эле ушул компанияга келгенден бери да ушундай нерселерди иштетүү өзү ушунчалык туура карап, туура иштетип, азыр бул жөн эле продукциянын результаты менен гана ушундай ийгиликтерге жетип атат да. Бизнести ошо баштай элек болобуз. Бизде только туугандарым айтып, ушундай Кыргызстанда ушундай продукция бар экен. Ичкиле деп жана айткандай апасына өзү ичирип больницада жаткызып, частный больницага 10 күн жаткызып, жаткан койкасына эле 1,5 миңден күнүнө 15 миңден сразу төгүп койду. Ушундай эле ооруп калсак азыр сразу эле эчтекени карабай, акчаң барбы жокпу, ыйлап атасыңбы, эчтекени карабай, пожалуйста жатсаңар, место таппай атышып, ушинтип бир частный больницага жаткызды. Сразу 15 миңди төктүк дейт. Анан дальше өзүң айтып берсең. Бизде болду да. Түнкү саат 1де звонок болду. Биз таксиде жатканбыз. Небереси да. Эже келе койгон, ичкиде ойлогон да. Өзүн өзү билбей, комада жатат. Соседтин айындагы эле больницага алып барды. Небереси 16 жаштагы. Коркуп атам, эч көзүн ачпай атат, жанында отурам. Врачтар кирип чыгып атат, эсине келсе келет, келбесе жок деп атат. Айтканы менен мен башкаларга чала албай атам, эч кимдин телефонунда калып жүрөт дейт. Болгон эсинде менин номерим калтырып, мен эртең чыгып башкаларга чалсам, баарын уктаган албайт эч ким. Анан кайра чалдым. Кудайдан тилеп жата бер, таң атсын, Кудай деген бар да. Сен эч неме кылба, мен бирөөгө чалам, ошоштун жанындагы баары сиңдилерибизге.
Результаттар сразу тартып қойсаң. Алып қалса анан кийин балам мен таң атканда барамын. Таң атканда жолго чыгам. Ошондо сага результатын айтам десем, жарым сааттан кийин айтты. Мен дагы бирөөгө чалып, ошол кайра чалып мен баратам деп. Сиңдимчи. Сен баары түйүн